ойдогудан өтүп кетти, жакшы жагына ашып кетти. Себеби 20 килограмм берет деген китебинде жазылган жери бар го. Меники негедир 20 килограммдан өтүп кетти, азыр байкасаңар видеодон. Биз терип жетише албай атабыз. Түйүнө чейин берет экен да, мына жагы жерге чейин, жат калганга чейин бере берет экен да. Жана шеремкенин коробкасы деле жок. Ошондой чоңдук. Ошонун баарын бүгүнкү күнү акчаңды актадың деп айтсак жарашабы? Ошодон эле мен расходумду жабып, ошондо плюска чыккан бир аз. 700-800 килонун тегереги болуп атат, терип атабыз. Кээде андан да өтөт. Бирок бая күнү максимум 1 тонна 300 тердик. Бир күндө полностью терсең, менин оюмча бир 4 тоннага чейин алса болот. Бул мөмөнү терсеңиз, тиги жакта теришиңиз керек депчи. Карасаңыз, ушул жерден эле банкасына бул азыр сиз үстүн тартып атасыз. Эми астын карабайсызбы? Астында канча? Ошондо 3 июльдү мен официально терип баштадык деп жарыялайм деп тарткам да видеодочу. Кечке мал экспортерлор өздөрү келишет дагы, жүктөп алып кетишет. Саламатсыздарбы, мекендештер? Биздин AgroLife KG YouTube каналда дагы кезектеги ежевика боюнча бүлдүркөн деп айтып каласыңар, мынакей бүлдүркөн боюнча дагы чыгарылыш жасаган атабыз. Биз азыр Бишкек шаары Сокулук районуна кирип калган Войно-Антоновка айылында жүрөбүз да. Бизди көрүп келаткан болсоңуздар, биз 1 ай мурун ушака келгенбиз. Гүлдөп аткан учур болчу. Ошол кести силерге бышка кезинде тартабыз деп сөз бергенбиз. Мынакей, Кудайга шүгүр, бүгүн биз келдик. Бакыт мырзанын убакыты колу бошобой, булардын азыр дыйкандардын убакыты алтындан да кымбат учуру, бирок ошентсе да болбой бизге убакыт таап келип тартып кеткиле деп чакырды конокко. Эми биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып коелу, анан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум, AgroLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн куш келипсиңер. Ушул баягы канча убактыбыз жок болуп аткан болсо деле, эл көрсүн, билсин, кандай иш кылып атабыз, ошол менен бөлүшөлү деп атайын сиз чакырдык. Сиз дагы убакыт бөлүп келип тартып берип атканыңызга чоң рахмат. Бизге эми биздин максат ушул бышып аткан кезде тартып калалы дедик да. Биз деген ушул бышып аткан кезде дыйкандардын убакыты бошобой, рабочий иштетиш керек, анан мунун түшүмүн азыр көрсөтөбүз силерге. Укмуштуудай байлайт, буга жетишиш керек. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Биз дагы азыр кичине чыгарышты кыскараак кылалы, бирок мааниси терең, мазмундуу кылалы. Так, эми келли эмеден баштайлы. Түшүм бүгүнкү күнү кандай болуп атат? Реальность ожидания дегенде кандай болуп атат? Реальность и ожидания ойдогудан өтүп кетти. Чынын айтыш керек. Жакшы жагына ашты. Жакшы жагына ашып кетти. Себеби баягы 20 килограмм берет деген китебинде жазылган жери бар го. Меники негедир 20 килограммдан өтүп кетти, азыр байкасаңар видеодон. Биз терип жетише албай атабыз. Караңыздар. 30-40 киши келип иштеп атат. Ошондо деле жетише албай атабыз да. 30-40 киши иштетип атасыңбы? Келип, ошондой келип атышат. А так стабильно бир 20-25 киши иштейт. Бая күнү 30 киши келди, заказыбыз көп эле. Бирок ошондо деле жетише алган жокпуз да. Могу астына чейин көрсөтөлү. Бери сөзсүз түрдө астында көрсөтүшүбүз керек, анткени деген айтып келебиз го. Бул мондай эле байлай берет депчи. Бул муштудай болгон нөмө экен. Түшүмүн аябайт экен. Түйүнө чейин берет экен да, мына жагы жерге чейин, жат калганга чейин бере берет экен да, караңыздар. Монтуле жерден көтөргөнгө туура келет экен да. Көтөрүп жетише албай калдык да уже буларга. Буга эми силер тажрыйба чогултуп атасыңар. Кийинки жылдары уже опытныйраак болот экенсиңер да. Кийинки жылдары уже буга даяр болуп кандай болот экен. Демек биздин ожиданиябыздан өйдө превзошел дейт го. Ошондой эле болуп тур да. Биздин көрүүчүлөргө эскерте кетели, кандай сорттор, анан канча гектар жер иштетип атасың? Бул именно ежевика боюнча сөз кыла турган болсок, 70 сотка жерде тигилген. Лохнес сортунан бир 2,5 миң түп көчөт бар эле. Калганы болсо 500 түбү лохтой сорту бар эле да. Азыр ошолор ушундай түшүм берип атат. Массага кирип аткан учурда турабы? Массага кирип, ошо массадагы учур окшойт. Жетише албай калдык. Мына байкасаңар, мына сабакчалардын бая күнү мурунку тартканыңызда сонун кылып иретін чыгарып мындай жасап койдук элек го. Азыр эми терип атып, буга деле жетишпей калды. Булар өсүп, жүдөп атабыз бир аз. Ушундай болуп чоң мөмөлөрүн берип тур да, аябай. Окей. Караңыздарсың, жакын келип койсоң ушуну. Тыйынды коюп койдук эми для сравнения деп койгу. 3 сомду билесиңер да, 3 тыйын кандай.
Эми биз тамеки чекпеген адамдар экенбиз. Жана шеренгенин коробкасы деле жок. Ошондой чоңдук. Караңыздар. Төртөө менин колумду уже эме болуп калды. Алаканга толду, э? Булар бир 12-15 грамм тегерек болуш керек, бирөөсү эле. Болот болуш керек. Так, демек, эми Лохнес 3000 түптүн арасынан 2,5 дедик. Ошол 2,5 түптү азыр силерге математиканы келтире беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Бир түптөн среднем канча чыгып атат ежевика деп айтсак жарашат. Могу жерде. Карасаңыздар могу жерде. 20 килограмм берип атат окшойт, себеби унчалык потенциал айтып атпайм. Мен башкалардын деле көрдүм ушундай ежевикалардынчы. Бирок мынчалык берген эмес да, биздики берди. Негедир бул жерде аябай эле көп экен да. Бул уже жарымдан өтүп калды окшойт. Теп салган. Ошондогу суу ушул. Бая күндөрү келе албай, мен сизге айтып аттым го, бошой албай атам Аязбайке, жетише албай атабыз депчи. Бул ортосуна келип калгандагысы ушул да. 2,5 көчөттөн 20 килограмм деп айтпай эле коелу, бирок сен 20 килограмм терип аттырсың. Могу эми көрүнүштөн ишенсе болот да. 15 килограмм деп эле коелучу, 15 килограмм деп урматтуу көрүүчүлөр 2,5 түпкө көбөйткүлө. Бакыт мырза биздин бай дыйкан деп айтсак жарашат да. Кудайым буйруса. Дыйкандардын арасынан эң байы деп. Эми биз сөзсүз түрдө айтышыбыз керек, буякта эмне деген расход кеткен, эмне деген мээнет кеткен. Ошонун баарын бүгүнкү күнү акчаңды актадың деп айтсак жарашабы? Акчасыны бая кетирген расходун сурап аткан болсоңуз, аны убагында көчөт сатып эле уже плюска чыккам да. Азыр эми бул жак таза бая пайда келип атат. Таза көчөттөн расходун чыгарып алдыңар беле? Көчөттөн чыгарса болот. Көчөттүн, конечно, мен биринчи жылы бая мөмөсүн бир аз эле аласың да. Анан өскөн баягы сабактар бар го, ошодон көчөт чыгарганды үйрөнүп алып, көчөт саткам. Ошодон эле мен расходумду жабып, ошондо плюска чыккан бир аз көчөтүнөнчү. А быйыл болсо мөмөсү болуп атат, бул таза киреши болуп атат. Таза киреши. Ооба. Укмуштуудай болгон мотивация экен да. Ежевика деп келатабыз. Эми сбыт маселесине келбейлиби? Сбыт маселеси башынан аягына чейин биздин дыйкандарга түшүнүктүү болуш үчүн кандай болуп атат? Кыйналдыңбы же кыйналбай эле? Сбыт маселеси негизи баягы сбыт маселеси боюнча сүйлөшө турган сөздөр бар негизи. Бирок менде быйыл негедир андай болгон жок. Кудайга шүгүр келтириш керек. Менде азыр өзүңүз байкап көрдүңүз, ящиктин 3 түрү турат. 3 түрү 3 кишиники да. Анан баягы сатып алган киши деле келип сен поляңды көрөткөн дагы мөмөлөрүңдүн баягы немесине карап, сапатына карап туруп, анан кийин алат экен да. Объемго, сапатына, даамына карап туруп, анан алат экен. Ошондо менде 3 аз заказчигим турат да, катарда. Чет мамлекет. Бирөө Эко Россия, бирөө Казакстан. Бирөөсүнө берсем экинчисин таанытып албайын деп бөлүп берип атам да. Азыр ошондойдом мен. Проблема деген Кудайга шүгүр болгон жок. Эгер күнүнө канча терилип атат дедиң бир күндө? Стабильно бир 700-800 килонун тегереги болуп атат, терип атабыз. Кээде андан да өтөт. Бирок бая күнү максимум 1 тонна 300 тердик. 2 кишиге бөлүп бердик да. Себеби Экод тең жанагындай шашып калышыптыр. Заказым бар эле, мага терип бербесең болбойт деп. Анан бул жерде иштеген эжелерден суранып атып, үйүңүзгө өзүм жеткизейин деп атыпчы. Баягы терип аткан акчасын баягы ашыкчасы менен төлөп берип тердиргеним 1 тонна 300 тердик. Бирок чынын айтсак, чарчап калдык. Ал күнү айткандай биз малинада тере калганбыз да. Анан Эко бир күндө болуп, кыскасы бир аз чарчай түштүк да. Демек, мынакей, бул даже 1 гектарга жетпейт да. Жок, мен ошол 1 тонна 300'дү чогулткан күнү толук терген жокмун. Где-то бир 15 жөөгүм калып калган еще. Ошондо бир канча, бир 50 соткадай десек болобу? 50 соткадай болду, ооба. Атак бул жерден мен ойлоп койдум да. Эгерде бир күндө максимум, мисалы үчүн 2 күн коюп, тербей туруп, анан бир күндө полностью терсең, менин оюмча бир 4 тоннага чейин алса болот. Ушу 70 соткадан. 70 соткадан. 70 соткадан общий. 4 тонна 3 күндө. Может, балким 5. 4 тонна 3 күндө. Ооба. 2 күн тербейсиң, 1 күн тересиң. 4 тонна терсе болот. 4 тонна 5 тоннага деле жетиши мүмкүн. Карасаңыз эми бул жерде. Ишенбейм деп деле айтса болбойт экен, караңыздар. Бул мөмөнү терген кишилер малина тербейбиз деп чыгат. Анан мен айтам, эжелер туура түшүнгүлө, мен бул мөмөнү терсеңиз, тиги жакта теришиңиз керек депчи. Карасаңыз, ушул жерден эле банкасына, ушул жерден 3 банка. Могу жерде кайрылып кетсек болобу? Могу жерде кичине баш электери бар экен, ама могу жерде өзгөчө тартышыбыз керек экен да, мындай. Пери мындай общий мындай көрсөтүп койсоң, мындай кара. Могу жерден эле бир
3-4 яшык чыгып кетчү экен го, үстүнөн эле. Бул азыр сиз үстүн тартып атасыз. Эми астын карабайсызбы? Астында Астына канча? бир түшүрүп коелу камераны. Бакыт мырза, мына көчөт сатам деп калдыңар. Барыңар эле дыйкандар эми биз тартып атабыз, бири-бириңерден көчөт алышып иштешесиңер да. Ооба. Көчөт менен кайрылса болобу? Көчөт менен кайрылса болот, анан сиз айтып атпайсызбы бири-бириңерден алып кайрылышып депчи. Мен андай кылбайм, себеби башка бирөөнүн көчөтүнө жооп бере албайм. Мен жалаң гана өзүм көчөтүмдү сатам. Мисалы үчүн жазында мен көчөт сатканда калбай калган учурда менен сурап атышты да. Башка дагы бирөөлөрдөн алып бербейсиң дегенде мен айттым, мен алардын көчөтүнө жооп бербейм. Туура. Өзүм көчөтүмө гарантия бере алам деп. То есть сенден келип көчөт алып кетсек болот. Болот. Болгондо дагы келип мөмөсүн жеп, өсүп атканын көрүп алып кетсеңер эң сонун болот да. Ооба. Негизи ошондой жакшы да. Мурун деген биз көчөт алгандан белгисиз бирөөлөрдөн алып анан кыйналып кетип, 2-3 жыл артка кетип калып деген нерселер болгон да. Азыр андай риск аз да. Анткени деген. Мына эмеге кайрылалы. Канчасынан баштап бышып баштады ушул Вайын Антоновкада. Анан бир канчасына чейин быш чыдай болуп атат. Мен эсимде бар, бая TikTokто блог жүргүзөм да. Ошондо 3-июлду мен официально терип баштадык деп жарыялайм деп тарткам да видеодочу. Бирок ал күнү аз эле чыккан. Бая баштарындагы күн тийип жерлери. Жок, ал эң биринчи терим да. Ошондо биз тердик, биринчи күнү 70 килодай тердик. Биринчи күнүчү. Ошондо терим башталды деп айтсак болот. 3-июль. 3-июлда. Бирок толук кандуу жакшы баягы 500 кило терип калганыбыз бул июлдун бир 10дорунан өтүп терип баштадык. Бир жумадан өтүп туруп массага кирген экен. Массага. Бирок бул ушундай массага кирет экен, билбей калат экенсиң өзүңчү. Аябай бат кирет экен. Жетишпей калат. Жетишпей, азыр деле жетишпей атабыз да. Ошондо 10нан бери массадасыңар. Бүгүн числобуз кайсы число? Бүгүн 21-июль болуп калды. 11 күндөн бери массада экенсиңер. Чарчап, аз байкап атасыз өзүңүз. Бир аз уйкудан да неме болуп калып атабыз. Адамдарды иштетиш керек. Булар жана экспортерлор менен кыскасы жолун таап. Азыр ушул нерсени күткөнбүз негизи 2 жылчы. Анан мен азыр түшүнүп билип турам, ушундай дөөлөт келип атканда иштеш керек азыр. Только иштеш керек. Биз дагы съемка менен келип мынакей бир саат убакытын алып атабыз. Ошондуктан аз да бат-баттан суроолорду берип алайын. Дыйкандарга аябай кызык да. Кайсы числого чейин алчыдайм деп биринчи жыл болуп атат эми, баары биле албайсың. Ооба, Кайсы күнгө чейин болот? Көзүң кайсы күнгө чейин жетип атат? Мен айта алам, где-то бир сентябрга барат окшойт депчи. Сентябрга чейинби? Ооба, акыркы теримдери ошо сентябрга барып калат окшойт. Себеби бая биз курстабыз да, башка дыйкандар терип атат, группаларга жазышат, сатып атабыз депчи. Деген учурда менде жакшы буш эле келе да. Элдер өзүңүз деле видеолордо тартып жүрөсүз. Бирөөсү 15-июнда терип атат, бирөөсү андан да эрте тергендер болуп атты. Кыскасы меники июлдун бир 10-да башталды десек болот да. Значит, бул 2 айдай берет да. Ошо сентябрга жакын болуп калабы дейм да. Эми сентябрга чейин ушинтип 700 килограммдан 1 тоннадан терсеңер. Жок, кийинчерээк балким азаяттыр, бирок ошого чейин барат дегеним да. Терүү күндөрүчү. Бул жер эми өзүңүз байкап аткандай номер 1 ежемалина. Карасаңыз эми. Түшүм ошондой болду э. Мындай нерсени айткым келип атат да, өзүм эле туугандарым да. Башында бул өсүмдүктү алып келип отургуздум. Анан баягы чыгымдар кетип атат да, зым аласың, шпалерясын коесуң. Биринчи жылы эле бербейт да, биринчи жылы бир аз берет. Анан келип баягы тамаша сөздөр менен чымчыпчы. Вложение кылып эле атасың, же отдача жок. Башка бир бале кылбайт белең дегендей таризде сүйлөтсө болот деп аттым эле. Эми азыр күнүнө айтып атпаймынбы, мен күндө терилип атат. Дегенде жана акчаны алганда кээде жаныма жардам берип калышат, анан көрүп туруп анан айтып атышат да. Мен деле бир 50 соток тигип көрсөмбү депчи. Дагы деле сомнение да. Мен айтам, эмнеге сомнение кармайсыңар? Эл кылып аткан нерсени кылгыла да, зачем коркосуңар? Сатып атканды көрүп атат, туурабы? Сатып жана акчаны алып атканды көрүп атат да, эсептеп канчадан саттың, канча кило чыкты депчи. Ушундай дегенде, мен да тигет окшойм анда депчи. Анан айтып атам, тигиш керек, давно ошондо эле тигиш керек. Адамдар бөлүнөт экен да. Адамдар бөлүнөт. Элестете албайбы дейм да. Бирөөлөр аябай ойлонуп иш кылат экен, кээ бирлер мындай рисковать этет экен да. Ошо рисковать эткендер сенин арасынан бири болуп атасың да, рисковать этип. Бирок рисковать этет десе деле такыр эле рисковать этпеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Анализ кылгыла рынокту. Өзүңөрдүн жериңерде
кандай өсөт, биз айтып келебиз да дайыма бир огородуңарга ошо жериңерге бир эксперимент катары бир мейли 1 сотка болсун, бир 20-30 көчөт болсо дагы отургузуп, түрлүү сорттордон отургузуп көрүп, дароо эле бир жылда бир эксперимент кылып туруп, балким өсүп кетип сонун болуп кетет силер деле ошого балким кирип кетесиңер да. Анан кийин анализ жок, иштеген деле кыйын. Анан кийин баары айта беришет. Сатуу маселесин биринчи ойлонгула, андан кийин тарткыла, реклама кылгыла дейт да. Сен эми сатуу маселесин буга чейин эле ойлонуп койгонсуң да. Мен негизи эми билем да, баягы соодада деле жүргөн киши катары баягы бышкан нерсе жерде калбайт да. Арзан болсо деле берсең, бул актайт. Бунун убактысы бар, бир жанагындай баардык эле адамды күнөөлөгөндү жакшы көрөт да көбүнчөсү элечи. Масса бышканда любой нерсе бул эле эмес. Дарбызы деле, картошкасы, алмасы деле баасы түшөт. Бирок бул өсүмдүктө ошондой да, эрте бышып аткан кезде анан аяк жагында иштеп каласың да. Ортодогусу тоже плюс элесин, бирок бир аз азыраак. Орточо алып келип караганда жакшы эле сумма чыгып калат. Шугур келтириш керек да эми. Тем более сен тияка КСД сорту клубникаларды тигип калгансың. Бул быш элек кезде сен клубникадан кичине пайда көргөнсүң. Ооба, жанагы айтып атпайбы, шахматный түрдө депчи. Биринчи клубника менен тет жакта малинам бар, Пшехиба сортундагы. Ранний сорт да. Ошолор менен плюска кирем дагы мен. Ал бүтөр замат уже буга киришем. Бул менен алышып атканда малина башталат. Ошол менен анан күз келет. Ошентип отуруп полный сезон бою доход алып коюп отура берсе болот экен да. Туура башынан киришип алсаңар эле. Муну деле дайыма айтып келебиз. Анан могу бир теманы кылып кетели. Дары-дармек анан жер семирткичтер боюнча эмне дей аласың? Сен ошондой түшүмгө жетиш үчүн ошол дары-дармектин, жер семирткичтердин таасири барбы? Таасири бар. Мен мынтип айтат элем да. Азыр, например, айтып отурсаң, көп да жанагы бериле турган азык заттарычы керектелүүчү. Ар биринин өзүнүн убагында бериш керек. Анан менен көчөт алган адамдарга айтып атам да, мен бир группа создавать этип, силерге агро сопровождение болот. Мен эмнени кылып атам, ошону ар бирин силер менен бөлүшүп турам депчи. Себеби баягы сиз да баягы күн тартып кеткенден кийин аябай кишилер көп чалды, өзүм дагы баягы блогтор жүргүзгөнгө көп чалышат да, анан суроо беришет. Буну кандай кылам, бул мындай болбой атат, меники сеникиндей болбой атат депчи. Анан мен суроо берем. Көчөттү кимден алдыңыз эле? Ушул кишиден. Ошол кишиден сурап көрдүңүзбү? Десем, ал жооп бербей атат, же убактысы жок, наркы берки. Анан ачыгын айтканда баягы адамда менде убактым болуп, бош болуп калсам, жооп бергенге ар дайым даярмын. Бирок андай боло бербейт да. Менен көчөт алган кишиге мен уже обязанный катары уже жообуна, суроосуна жооп берем деген немеде киргизейин деп атам да. Эми ошентсе деле болбой, баары бир алардын жери башка, кандайдыр ошого деле убакытты бөлүш кыйын да негизи. Мисалы үчүн биякта сен рабочийлердин аркасынан жетишпей атсаң, сага телефон чалса алга деле убакыт болбой калышы мүмкүн да, туурабы? Ал нерсени андай да таарынычтар болот да, албай калып. Ооба, ал жагыны мен башында көчөт сатып атканда эле неме кылам, жакында бирөө акчасын көтөрүп келип алыптыр. Задатыгын бересин деп телефондон сүйлөшкөнбүз, акчасын көтөрүп келип алып туруп, анан жерин айтты, жерин айтып мындай видеолорун көрсөтүп жанагындай кылганда мен айттым, бул жериң өспөйт окшойт депчи. Жана чопого окшогон топурак болот го, сары топуракчы. Ошол сыяктуу экен да. Бишкектин элеби? Жок, көлдө экен. Көлдөнбү? Анан айттым, негизи биз билебиз го, көл номер 1 баягы природный условиясы боюнчачы, жери дагы жакшы. Анан бирок ошонуку негедир жанагындай чопо сыяктуу топурак экен. Анан айттым, бул жерде бирдемке өстү эле десем, эксе эле жакшы өспөй калат дейт. Анан бул любой жерге өсүп кетет дегенинен мен келип алайын деп атам дейт да. Дегенде мен айттым, мен азыр сага көчөт сатсам, эртең сеники өспөй калса, мага келесиң кайта. Андан көрө бир аз алып тигип көрчү. Эксперимент катары. Анан жериң сонун любой нерсени эксең эле өсө бере турган жер болсо, анда өсөт бул. Сөз жок, өсөт. Анан бир бале өспөй аткан жерге барып тигип алып рисковать этиштин кереги жок. Мынакей, мен азыр белгилеп кетким келип атат. Бир 2-3 мүнөт убакыт алып, Бакыт мырза. Биз AgroLife KG YouTube канал бир нече долбоордун үстүндө дагы иштеп келатабыз. Кайсы долбоор десеңиздер, бул биринчиси Telegram канал ачып атабыз. Бул Telegram канал эмнеге ачылып атат? Анткени дыйкандар үйүнөн отуруп эле телефон менен эле маалымат ала алат да. Азыр өнүккөн заман эмеспи? Мурун деген биз тетиги регионго чыгып, же бир мамлекетке барып, же бир жерден окуп, курстарга барып атайын убакыт бөлчүбүз. Азыр ошондой мүмкүнчүлүк жаралган да. Эми ушул мөмө тармагы эле болуп атат Telegram каналыбыз. Мөмө кыска роликтер болот. Мынакей дыйкандарга биз
Бакыт мырза болот комьюнитиде, Кубанова болот, Мырза болот. Дагы мындан тышкары дагы дыйкандарды кошобуз. Тажрыйбалуу дыйкандар өзлөрү ийгиликке жеткенден кийин сиздерге ушундай кыска роликтер жасайбыз. Мисалы үчүн кандай сорт тандаш керек, алдыңкы 5 сорту ежевиканыкы канча расход кетет, кандай дары дармек колдонуш керек, кандай түйшүктөр болот, быт маселелери. Айтор ошол жерде көптөгөн суроолорго жооптор болот да. Видео аркылуу айтылып кеткен кыска роликтерди. YouTube каналга мен кыска роликтер жүктөгөм. Мисалы үчүн биз азыр чоң ролик, узун ролик кылып атпайбызбы? Кыска роликтерди жүктөсөм, кичинекей ызчуу чыкты. Кыска роликтер бизге узун керек деп аудитория көмүп калганда мотивационный узун роликтер көргөнгөчү. Бирок кандай болбосо да биз өнүккөнгө, ар бир өнүккөн мамлекетте өзүнүн маалымат таратуу платформалары бар. Ошондуктан биз ошо Telegram каналды мындай кичинекей дыйкандардын үй бүлөсү болсун деп биз бир гана эле видео кыска роликтерге болбойт. Аякта жаңылыктар болот, ежевика боюнча толтура маалыматтар болот. Белектер аякта болот. Жылдын аягында белектер да беребиз. Биздин спонсорлор бар, көчөт аркылуу, жер семиткичилер аркылуу, агро магазиндерде биз менен сельхозтехника аркылуу ошондой бир белектер болот да. Аны биздин келечектеги дагы чыгарылыштар болот. Мына июлдун ичинде биз Кудай буйрса ошо Telegram каналды ачабыз. Ошондуктан азыртан даярдана бериңиздер. Биз Telegram каналды иштеткенде сиздерге кабарлап коебуз. Ошондой бир жаңылык менен бөлүшүп кетейин. Анткени биз айтып кетпедикпи жаңы эле. Убакыт жок. Анан мисалы үчүн аябай маалыматка сусаган адамдар бар. Жооп жок да. Жактан издейт, бияктан издейт. Бирөөдөн сураса айтпайт, же толугу менен түшүндүрүп бербейт, же айтып берсе деле туура келбейт ага. Көптөгөн көйгөйлөр бар да. Ошондуктан ошо Telegram канал ошондой бир көйгөйдү чечеби деген бир максат менен жаратып атабыз. Бул биринчи долбоорубуз, экинчи долбоорубуз дагы орусча YouTube канал ачып атабыз. Орусча бир каражат салып дагы англисче, арабча ачалы деп атабыз. Мына биз азыр бүгүн ушул ежевиканы көбөйтүп атпайбызбы? Билинбей эле көбөйүп атат да, дыйкандар мынакей силердики деле күтүшүмү көп болуп, анан сбыт маселесинен азыраак маселе жаралсын деп бизден бир гана экспортерлор эмес, бир гана переработка эмес, бир гана көптөгөн нерселер чыкса болот, мындан переработка болчу. Андан тышкары ушу бизди дүйнө жүзү ежевиканы таанып, биздин деги эле мөмөлөрдү, бир гана ежевика эмес, малина, кулпунай, бизде аябай тоолуу жерлерде, ушу Кыргызстанда өзгөчө бул ежевика жакшы өсөт, тааныталы деп көп тилде YouTube канал ачып атабыз да. Ошону бизде дүйнө жүзү көрүп, бизден келип, мынакей Бакыт мырзадан келип туруп, мынакей бияктан быш элек кесте эле брондоп кете тургандай мүмкүнчүлүк түзөбүз буюрса. Мен кошумчалап кетейин деп атам. Негизи биз Белоруссия ушул Польша жактан алабыз го. Мага азыр Польшадан, Армениядан, Азербайжандан жазышты, Тажикстандан элдер чыгып атышат да. Бул соцсет тармак аркылуу туурабы? Ооба, ошол жактан көчөт алабыз деп. Казакстандан толтура уже акчасын которуп койгондор бар. Аларды алабыз, эми ушундай потенциалын көрүп кызыгып атышат да. Мен орусча да жүргүзөм ошол себептен. Анан баягы ал жакта өсөбү, өспөйбү, бул суроо бойдон калып атат да. Эксперимент катары кылышсын, бирок эми кандай болсо дагы өссө да өспөсө дагы биз даяр мөмөбүздү сатканга даярбыз, туурабы? Алар келип туруп биздин ушундай бир дарылык касиети күчтүү, анан даам жагынан күчтүү. Мына мисалы үчүн мен жеп ойлотам, тойбой айтам да. Бүт эле кесиптештериме, бүт тааныш тунуштарыма баарын эле сунуштап жедирип көрүп атам, баарына жагып атат. Эгер бул потребительбиз да, адамбыз да. Бизге жакса сөзсүз түрдө коңшу туугандарга деле жагат дейм да. Ошондуктан жешет буну. Ушуну айтып кете турган нерсе бар да, мен өзүмдүн блогторумда дагы айтам. Анан бир колунда бар байкелерибиз болсо ушул мөмөдөн бир сок чыгарса, жакшы бир пищевой технологдор карап көңүл буруп, ушудан бир Кыргызстандын бир жакшы согун чыгарсак, аябай жакшы болот эле да. Сбыт маселесине дагы да бир жардам болот эле. Переработка. Мындан сок чыгат экен, джем чыгат экен. Өткөндө бизде ким Саз айылынан Талгат мырза 3 ящик белек катары салып берди да машинегечи. Биз эми 1 саат, 1,5 саат ысыкта Бишкекке жеткенге чейин багажникке салып барсак, багажникти ачсак кадимкидей вино жыттанды да. Мындан винода жасаса болот экен. Мен ChatGPT'ге интернетке жазып көрдүм. Жасаса болот экен. Буну эми инвесторлор же бизнес караштырып келаткандар, дыйканчылыкка кызыкпасаңар, бирок акчаны инвестиция кылам деп эметсеңиздер, мына ушул переработка катары деле ойлонсоңуздар болот. Бул джемде болот экен, вареньеде болот экен, жана пищевой добавкалар болот экен, сублимация кургатылып, жанагындай кондитерский изделияларга берилет экен, коктейльдерге кошулат экен. Андан тышкары жалбырагы дагы өзү дагы дарыларга кетет экен.
көп муну переработка кылып бизнес кылса көп нерсе бар экен да. Бизде ушундай нерселерди караштырып койсоңуздар болот экен. Силер өзүңөр варенье жасап бирдемке кылып көрдүңөрбү? Ооба, жасап жейбиз. Мага эң жаккан варенье ошо ежемалинаныкы. Себеби бир аз кычкылдыгы бар да, нан малып эле жей бересиң. Өтүмдүү. Кислинкалары, кичине кислинкалары болот. Аппетитин ачат. Аябай бышса ежевика, өтө бышып кеткен, абсолютно бышты деп коелучу. Таттуу болот экен да, бирок кичине быша элекке чейин көбүнчөсү быша элекке чейин келгенде легкая кислинка да, кисло-сладкий десе эмес, легкий кислинкасы бар. Кичинекей кычкылдыгы бар. Ошол эле да. А негизи абсолютно бышкандан кийин бул таптаттуу болуп калат да. Бул ящик 300 граммдык, көбүнчө Россияга кетет бул. Ичине таза вес 1,8-1,9 салынат да. Ошондо грязные 2-1 болуп калат. Күнүнө стабильно бир 700-800 кило терилип атат. Бул күндө терилип атканда. Анан кээде баягы жумушчулар айтат бир күн эс ала алчу дейт. Макул деп кечээ эс алдык да. А так буга чейин эс алуу болгон эмес. Күнүнө 800дөн баягы күнү айтып атам, максимально болгондо 1 тонна 300 тердик. Бирок калып кетти ишо толтурачы. Мен ойлоп койдум, киши көбүрөөк болгон болсо, ошол күнү бир 2,5 тоннадай термек экенбиз деп. 70 соткадан. Общий 70 соткадан. Жакшы экен. Аз мына жерде байкасаңар, где-то бир 1 саат боло элек ушунча терип коюшту. Бул жерде жок дегенде канча 300-200 килодан көбүрөөк бар да. Муну деген азыр могу желме аянга терип туруп жака чогултуп койсоңор, кечинде алып кетишет өзүлөр. Бул желме аяндан бирөө эмес, мындан бир 5 жолу алып барып түшүрүп келебиз. Кечке мал экспортерлор өздөрү келишет дагы, жүктөп алып кетишет. Биздин жумуш өсүмдүктү өстүрүү, терип ушуларга сонун кылып салып берүү. Алар ящигинде өзү алып келет, өздөрү жүктөп кетишет. Айтып атпаймынбы, чоң-чоң экспортерлор объем бар жерге келишет да. Анан сен 10 соток болсоң, башка кылсаң, бир аз кыйынчылык жаратат. Себеби өзүң тересиң, өзүң алып барасың, өткөзөсүң, ошондой жер бар да. Объем болгон жерге өздөрү келишет. Вот плюс ошондо экен да, жана комментарийлерге жазылып атпайбы, биз сата албай атабыз, биздики арзан, бир кичинекей ящик болсо барбайт экен да, жакшы бага деле өткөрүш кыйын экен да. Ооба да. Бул жакта чоң гектар турса 10 сотка барып жүрбөйт да. Демек буну кечинде экспортчуларга тапшырасыңар. Өзүлөр келип алып кетет, ушулар менен келип, Ооба. Эгер эртеңки алып калса эмне болот? Эртеңки алып кетсе бузулуп кетет да. Бул калып кетпейт да. Алар бизге чалып качан даяр болду деп бизди шаштырат да наоборот. Биз жетише албай атпайбызбы? Андай проблема жок. Калып кетти деген нерсе боло элек пока. Кечинде сөзсүз түрдө алып кетет экен да. Ошонусу жакшы да, урматтуу көрүүчүлөр. Биз мындай кылалы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер комментарийдин астына жаза бериңиздер суроолоруңузду. Биз Бакыт мырзанын убактысын көп албай эле, биякта азыр капельное орошение жасап аткан учуру болчу экен. Биз жыйынтык чыгарып коштошолу, Макул. Биз кайрылып туруп биздин дыйкандар менен коштошуп анан жыйынтык чыгаралы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин өсүмдүгүмө кызыккандар көп болуп атат. Мен буга чейин деле айтып кеттим эле. Эгерде чындыгында ушул нерсени, ушул жумушту силер да баштайын дей турган болсоңор, менин эшигим ар дайым ачык. Келгиле, кылган басып өткөн жолдорумду төкпөй чачпай айтып бергенге даярмын. Убактым болгон эле болсо. Чалгыла, келгиле, көчөтү сатылат. Октябрь айларында болот, күзүндө отургузулат. Анан жазында отургузулат. Ошол ушундай биз тапкан пайданы силер деле таап, ушундай жакшы жетишкендиктерге жетишсеңер жакшы да. Кыргызды ушул балким ежевика менен мындай таанымал кылып дүйнө жүзүндө. Кыргызстан дегенде ежевиканы мындай элестетипчи, ошондой кылсак. Ооба, болот экен, жарашчыда экен. Айтып эле келебиз. Бул деген тоолуу мамлекетте жайгашкандыктан биз мынакей ушул перепатыбыз сонун. Кээ бир мамлекеттерде, ушул кошуна мамлекеттерде ысык болгондуктан өспөйт экен, кээ бир жерлерде. Кээ бир жерде өтө суык болгон үчүн дагы өспөйт экен, даамы да башка болот. Биз муну менен мындай премиум бренд кылсак болот да. Премиум деген сөз бул өзгөчө мындай эч жерде жок деген сөз билдирет го. Премиум жөн эле бренд эмес, премиум бренд кылсак болот. Ошондуктан айтып беришет да бизде, ежевиканы эле реклама кылып атасыңар, абайлабайсыңарбы депчи. Анан сөзсүз түрдө биз эч кимди чакырбайбыз. Ежевика менен иштегиле. Албетте элдин баары эле иштебейт муну менен. Иштеткендердин арасынан деле баары до конца иштете албайт. Эми бул статистика, биз эч кандай эчтеке деп айткыбыз келбейт, бирок муну менен биз, мен мисалы үчүн өзүм көзүм жетип калды. Барган сайын, тартып келген сайын бул ежевикага баа берип атам. Бүт жагынан жакты, дыйкандардын ийгиликке жетип аткандары бар. Биз деле ошол эле YouTube канал иштеп аткан 3 жылдан бери иштетип келатабыз. Убакыт учкан куш экен.
билинбей эле биздин YouTube каналды көрүп ийгиликке жеткендер да бар экен да. Ушул эле ежевика менен. Эми биздин YouTube канал аркылуу мынакей бакыттын ийгилигин көрсөтүп, бакыттын ийгилигине жеткен мотивация алып, силер деле 1-2 жыл өтпөй, арадан өтпөй ийгиликке жетиш мүмкүнсүңөр. Биз деле ошолор силерди барып тартып калалы. Ошого Кудай насип этсин, Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, дыйканчылыгыбыз өсө берсин, айыл чарбабыз өнүксүн. Ушул орусча каналда черная жемчужина деп айтам да мунучу. Мен черный бриллиант деп коем муну. Ким кандай атаса да жарашат. Ошондуктан бул дыйкандарыбыз байый берсин, айыл чарбабыз өнүгө берсин, мөмөбүз бренд болуп, премиум бренд болуп дүйнө жүзүнө тарайлы. Ошого бүт бар мүмкүнчүлүгүбүз бар, кылсак жарашат. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгыштарын көрүшкөнгө чейин.